атын Чолпон Идрисова, эл аралык Кыргызстан кыска метраждуу тасмалардын өлкөсү кинофестивалынын координатору. Биздин фестиваль үстүбүздөгү жылдын 12 декабрынан тартып 15 декабрга чейин Манас кинотеатрында өткөрүлмөкчү. Бул фестиваль быйыл 4-чү ирет өтүп жатат. Фестивалга КМШ, Балтия жана Грузия өлкөлөрүнөн кинотасмалар келип катышмакчы. Быйылкы фестивалга 13 кинотасма тандалып алынды. Ал эми бул эл аралык конкурска, ал эми улуттук конкурска биздин кыргыз режиссерлорубуздан 10 кинотасма тандалып алынды. Фестивалдын негизги максаты болуп, баягы өлкө арасында, өлкөлөрдүн ортосундагы маданий байланышты бекемдөө, чыңдоо жана албетте кино искусство тармагына өз салымыбызды кошуп, кинону өнүктүрүү деген жакшы тилектер менен бул фестивалды 4 жыл бою уюштуруп келе жатабыз. Быйылкы деги эле бул фестиваль 12 декабрда өтүп жаткан себеби биздин улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүнө арналган, анын жаркын элесине арналган фестиваль болуп саналат. Фестиваль жыл сайын Бишкек шаарында Манас кинотеатрында өткөрүлөт. Ар бир кыргыз жараны деги эле кино сүйгөн көрөрмандар бул фестивалга келип, катышып, жакшы тасмаларга күбө болуп кете алат. Кирүү албетте акысыз. Саламатсыздарбы, менин атым Ника Жолдошова. Бул Кыргызстан кыска метраждуу фильмдер өлкөсүнүн конкурстук фильмдерди топтоо боюнча менеджер болом. Быйыл 4-чү жылы өтүп жатат фестиваль. Башка жылдарга салыштырмалуу быйыл фильмдердин саны абдан көп болду. Бул биз үчүн абдан кубанарлык чоң жаңылык, анткени жыл сайын биздин фестивалдын атагы алыска тарап, башка өлкөлөрдөн көпкө фильмдер келип, жыл бою биз конкурска фильмдерден катышуу заявкаларын кабыл алып аттык. Бул биз үчүн абдан жакшы көрсөткүч деп эсептейбиз. Эң көп фильмдердин саны бул Россиядан, Казакстан жана Украинадан келип түштү. Быйыл Россиядан келген фильмдер 100дөн ашты. Бул биз үчүн өтө чоң таң каларлык жана кубанычтуу жаңылык болду. Мен оюмча жылдан жылга фильмдердин дагы саны көбөйүп, катышууга каалаган режиссерлордун да саны көбөйүп, биздин фестивалдын дагы деңгээли өсөт демекчимин. Быйыл 15 өлкөнүн арасынан 13 фильм катышат. Тилекке каршы Литвадан жана Грузиядан 2 өлкөдөн фильмдер келбей калды. Бирок Кудай буйрса, кийинки фестивалдарыбызда 15 мамлекеттен тең фильмдерди бардыгын чогултканга аракет кылабыз. Андыктан ошондой эле биз чоң жумуштарды аткарып, жана ошо фестивалдын алкагында дагы көптөгөн кызыктуу программаларды уюштуруп, жакшы мастер-класстарды чогултуп, жана башка өлкөлөрдөн келген эң мыкты деген дүйнөлүк деңгээлдеги фестивалдарга катышкан Лакарна жана Биеннале деген атактуу фестивалдардан келген мыкты фильмдерди көрсөткөнгө даярданып жатабыз. Бардыңыздарды келип көрүп, катышып кетиңиздер. Ошондой эле биздин жюринин составы бизге деги эле дүйнө жүзүнө таанылган, аттары чыккан атактуу Ходжакули Нарлиев аттуу жюринин төрагасы болот, жана Сардана Саввина, Анна Леоненко деген чоң мыкты дүйнөлүк фестивалдарды өткөрүп жүргөн фестиваль уюштуруучулары да катышмакчы. Ошондой эле биздин Манас университетибизде дагы жаш режиссерлорду окутуп, аларга сабак берип, аларды дүйнөлүк деңгээлдеги фестивалдарга катыштырып, фильмдерини тартууга көмөкчү болуп окутуп келе жаткан Кыргызстандын атынан дагы бир жюрибиздин өкүлү, бул Артыкбай Сүйүндүков агайыбыз болмокчу. Ошондой эле Боордош казак бир туугандарыбыздын атынан Гүлнара Абикеева деген белгилүү кинокритик эжекебиз келмекчи. Алардын өзлөрүнүн фильмдерге болгон оюн угуп, алар менен чогуу баарлашып, алардын кандайдыр бир сабак алуучу сөздөрүн угуп, биз үчүн абдан чоң маанилүү, жана биздин катышуучуларыбыз үчүн дагы, жаш режиссерлорубуз үчүн дагы алар менен таанышып, баарлашуу эң чоң кандайдыр бир
тажрыйба болмокчу деп эсептейм. Андыктан бардыңыздарды ушу биздин жакшынакай кино майрамыбызга келип катышып кетиңиздерди чакырмакчыбыз. Быйылкы фестивалыбыздын демөөрчүлөрүн атай кетсек, бул Айтыш коомдук фонду, кинематографисттер уюму Кыргыз Республикасынын жана кинематография департаменти, ошондой эле бизди быйыл Маданият министрлиги да жакшы колдоп берип жатат. Баарына ыраазычылык билдиребиз. Быйылкы фестивалыбыздын байге фонду 500 000 сомду түзөт. Бул акчалай сыйлыктар өз ээлерине тапшырылмакчы. Быйыл негизи эле фестиваль түптөлгөндөн баштап 2 конкурстук программада 4 номинация боюнча биз жеңүүчүлөргө сыйлыктарды ыйгарабыз. Аларды атай кетсем, эң мыкты тасма, эң мыкты режиссура, Калыстар тобунун атайын байгеси аттуу сыйлык жана көрөрмандардын купулуна толгон тасма деген номинация. Бул номинацияда биздин көрөрмандар өзлөрүнө жаккан тасмага өзүнүн добушун берип, жеңүүчүнү аныктаса болот. Быйыл Кыргызстандын атынан эл аралык конкурска Лифт деген фильм менен Асан Жанталиев деген манасты бүткөн жаш режиссерубуз катышмакчы. Бул Асан Жанталиев келечектен көптү үмүттөндүргөн жаш чыгып келаткан режиссерлордун катарына кошулуп, азыркы учурда ал Стамбулда, Турцияда ушу Лифт деген фильми менен дагы бир чоң фестивалга катышканы кетти. Ийгилик каалайбыз. Ошондой эле биздин өзүбүздүн улуттук конкурсубузда жалпы 10 фильм көрсөтүлмөкчү. Быйыл улуттук конкурска 150дөн ашуун фильм келип түштү. Жыл сайын улуттук конкурска келген фильмдердин саны көбөйүүдө. Дагы көп кыска метраждуу фильмдерди тарткыла деп жаш режиссерлорду үгүттөп кетмекчимин. Андыктан дагы быйылкы конкурска катышканга жетишпей калган режиссерлор эмки жылкы конкурсубузга өзүңөрдүн фильмиңиздерди берсеңиздер болот.